Эрнест Турсунов, Эргеш аке, Аңгеме. Өмүрдө дала эле жол жүрдүм. Дала эле сонундарды көрдүм, бирок көрбөгөнүм да көп деңизчи. Мына азырда жол тоомунда машина күтүп, алыс сапар жөнөгөнү турам. Жолдо көргөндөрдү айта берсе, өзүнчө эле жомок. Ошолордун ичинен Памирде уккан бир окуяны баян этейин силерге. Кыргызстандын түштүгүндөгү көп булуттуу Ош шаары эзелтен бери соода сатыктуу, келим кетимдүү, кымгуут шаар. Жылдын кайсы мезгилинде болбосун жол жүрүп, анын автовокзалына барып калсаңыз, ичи сыртында казганактаган элди көрөсүз. Автовокзал Мөмө-Чөмө базарынын маңдайына жайгашкандыктан аймагы дайыма кыймылга, кыйкырык чууга толгон. Ак калпак кыргыздар, ала чапан өзбектер, ногой топучан татарлар, бапакчан түркмөндөр, күсөн тебетей уйгурлар, сакал баскан түрктөр, сакалы сейрек дуңгандар, азилкөй казактар, кара кыпчак, сары чечен, кызыл тазыл күрттөрдү, лөлөлөрдү, дүйнөдөгү толгон улуттарды көрөсүз да, ар кошкон элдин ичинен ар түркүн тилдерди угасыз. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автономиялуу облусуна караган район Мургапка мугалим болуп баратып, Ош шаарына биринчи келгенимде менин көз алдыма мына ушундай көрүнүш урунган. Ош шаары 9 жолдун тоому. Автовокзалдын перронунан Кокон, Фергана, Анжиян, Маргалаң, Наманган, Караван, Араван, Өзгөн, Гүлчө, Ноокат, Баткен, Лейлек деген байыркы шаарлар менен кыштактардын аттарын окуп, чыгыштын бир чыныгы шаарына келгениңизди баамдайсыз. Мына ушул шаардан өлкөнүн кайсы бурчуна узасаңыз да, 4 жагыңыз кыбыла. Эли меймандос, 5 тыйынга чайханадан чай ичип, 10 тыйынга кирде нан сатып алып, каалаган жагыңызга кете бересиз. Бирок мен ошончо маршруттардын ичинен Оштун автовокзалын айланып жүрүп, Памирге кете турган автобусту таппадым. Ош Харок же Ош Мургап деген жазууну да окуй албадым. Кассада жана маалымдоо бюросунда эл көп болгондуктан жооп ала албай, ар кимден сураштырсам көбү ийин куушурушту. Көбү андай маршрутту биринчи уккандыктан таң калып кайра мени карашты. Дүйшөмбүдөн Памирге аба ырайы туман болгондуктан самолет учпай, Ош аркылуу машина менен барасың дешкен. Ошко келсем, Памирге автобус жүрбөйт экен. Андай маршрут башынан жок экен. Жолу татаал болгондуктан кылган аракеттин баары текке кеткен. Билген бирөө Памир автотрести аркылуу жүк тарткан машиналар жүрөт. Кырарыктан жол тоссоңуз ала кетиши мүмкүн деди. Оштун түштүк батыш жегиндеги айтылуу Памир трассасы суурулуп чыккан жерде кырарык дешет. Автобуска отуруп кырарыкка келдим да, таштын кырына папкамды коюп, жол тосуп отурдум. Арадан көп деле убакыт өткөн жок. Зор Колхида келип, көпүрөгө токтоду. Жашап калган орус шофер кабинасын ачып, кыргызча кыйкырды. «Хей, кайда барат?» «Мургапка. Мен Каракөл барат». «Ала бар?» «Отур анда». Каракөлдөн ары машина оңой чыгат деп уккам. Колхидага отуруп, Памирди карай сапар алдым. Узак жолдо шоферга ермек керек. Көп эле жол жүрүп, көп эле шоферлор менен таанышкам. Ырасын айтканда, экинчи кездешпеген соң алардын көбү эсимде жок. Шоферлор сөзгө сараң, көп сүйлөбөгөн жупунук калк болорун билем, бирок жолоочунун сүйлөп барганын каалашат. Шоферду зериктиргеним жок. Кан жолдо далай каттап дасыккан шофер көрүнөт, ылдамдыкты 80-90 салып, сигналы тоо жаңыртып, жеңил машиналарды баса калып баратат. Памир автотрассасы 20-жылдардын акырында курула баштаган деп кулагым чалган. Мектепте окуган жылдарымда Памир тоолоруна кызыгып, анын татаал жолдорун географиялык карталар аркылуу далай ирет аралап чыккам. Мына ушул дүйнөдөгү эң бийик тоо жолу Тажикстандын Шугнан, Мургап, Эшкашим, Рушан, Ванч райондорун аралап, аркы учу Ооганстанга кирип кетет.
Күн түнү капчыгай жаңыртып, фараларын жаркыратып, жүк тарткан машиналар каршы терши чуап турат. Чыйырчык, талдык, катын арт, кызыл арт, ак байтал, харпуш, кой тезек деген Памир автотрассасындагы ашуулар турган давандарды ашып, 700-800 чакырым жол басып, 2 сутка, 3 сутка дегенде Харокко жетет. Харокко кеткен жол же булутка кеткен жол деген ушул. Ашуулары типтик, көп кыялуу, бурулушу чукул, колгалуу, опурталдуу жол. Эң бийиги ак байтал. 4,5 метр бийиктиктен кыялап автоколонналар өтөт. Төмөндө караган кишинин жүрөгү колжойт. Ашуунун таманындагы машиналар каргадай болуп араң эле көзгө илинет. Сарыташтан ары элдүү пункт сейрек кезигет. 100 чакырым аралыкта Дэу пункту же жолчунун үйү бар. Жол жүрүү көңүлсүз. Талкышып уйкуң эле келет. Айрыкча жайкысын чак түштө чакыйып тийген күндү карай жүрүп, мотор ысып күйүп, машина ыйлап сыктап баратса, кабинадан жерге түшүп, жөө басып алгың келет. 2 саат, 3 саатта ашуунун кырына чыгып, аркыраган шамалга бет тосуп уйкуңузда жатасыз. Анан кайра жол. Бирде эңкейиш, бирде өр. Жол. Узунду кечке жол. Каракөл кыштагына түн ортосунда жеттик. Электр шамдары жылдыздай чачырайт. Колхида прожекторлуу бензоколонканы сүзө келип токтоду. Шофер абдан чарчаган көрүнөт. Ушу жерге түнөп, эс алып, эртеси чек ара заставасына кетерин айтты. Демек, бүгүн мында конуп, эртең башка машина менен жөнөрмүн деп шоферлордун жатаканасына келдим. Жатакананын ак шейшептүү керебеттеринде чарчаган шоферлор коңурук тартып уктап жатышат. Улгайган кара сакал киши күзөттө отурат. Салам айтып, орун сурадым. Ал ордунан туруп, оболу печкада демделип турган көк гүлдүү чайнекти чарпайга коюп, подноска нан туурады. Мен консерва, бышкан эт алып чыктым. Биз чарпаяда чай ичип отуруп, жай маани сураштык. Кыргызстандык экенимди, Мургапка мугалим болуп баратканымды айттым. Ал аты жөнүн, атасы алайлык экенин, бул жерде 40 жылдан бери жашап турарын туюнтту. Башынан кишинин тагдырына кызыккан жаным сөз учугун чубап, Эргеш акенин оозунан ушул окуяны уктум. Мен кулдун тукуму экем. Атам кул болгон. Анын айтуусуна караганда, анын атасы да кул болгон, деп баштады Эргеш аке аңгемесин. Кара тегинден олжогу чагылып келген кыпчак экенбиз. Мурда ошентип аташчу, азыран тишпейт, деп күлүп койду. Илгери бул жер кервен сарай эле. Жамгырдан баш калкалар, сукмутам, бастырма, акырлар боло турган. 15 жашыман отун алып суу ташыдым. Азыр да суу ташыйм, бирок мурдагыдай чаначка куюп, эшек менен ташыбайм. Короодогу эпилдеген тракторге цистерна орнотулган. Күнүнө 3 маал суу тартып келсем, ашканага жетет. Рас жума күндөрү мончо жагабыз. Мончо барбы бул жакта? Мурда болгон эмес. Мончо турмак ичүүгө суу жетишсиз эле. Сууну 3 чакырым жерден алчубуз. Азыр, Кудайга шүгүр, дизель бар, кудуктан суу чыгарат. Кальөнкө суу түтүгү орнотулуп жатат. Улуу Лениндин аркасы менен болду. Жакшыбыз, Кудайга шүгүр, жакшыбыз, деп койду Эргеш аке чайдан куюп. Эргеш аке сүйлөп атканда эки сөзүнүн бири эле Ленин болду. Каракөл кыштагы улуу Лениндин декрети менен курулгандай, декретке Ленин өзү кол коюп, Каракөлгө көңүл бургула деп көрсөтмө бергендей, улуу Лениндин түздөн түз жардамы тийгендей сүйлөдү. Көрсө, Лениндин аркасы тийди дегенинде кеп бар экен. Ленинге кат жазганбыз, деди Эргеш аке чынысын жерге коюп. Кат? Ооба, кат. Ошону айткысы келип, кубанып турганы күлүңдөгөн жүзүнөн ачык эле байкалып турду. Анча болду, сага түгөлдөп баяндап берейин укам. Атамекен урушунан кийин аскерден бошоп туулуп өскөн жерим Каракөлгө келдим. Жакын тууганым болбогон соң, көрүнгөндү ээрчибей, кара жанымды багып, ушу жердеги жолчулар менен иштеп калдым. Билимим башталгыч сынып эле. Мага кара жумуштан бөлөк иш табылган да жок.
Каракөлдө ал кезде жол чабуудан бөлөк жумуш деле жок болчу. Жолчулар эмгек акысына акча алышат. Мен күндүк тамагым үчүн иштейм. Жолчулар жол түзөтүүгө 1 чакырым алыска кетишет. Буңкутта киши калбайт. Ашканага суу керек, шопурларга суу керек, машинеге суу керек, баарын эле суу керек. Оор жүк баскан машинелер ысып күйүп Каракөлгө араң жетет. Шопурлар кандай калк болорун билесиң кам. Моторун муздатууга суу таппай калса, шартына карабай ашатат. Ата жотоңон эчтеме койбойт. Ошондо кирерге жер таппай каласың. Суу ташуу менин милдетим деле эмес, бирок жолчулар шопурлардын алгидей каат абалын көргөн соң сынган күзөптөн араба жасашып, суу ташууга мени чыгарышкан. Менчик 2 ат бар эле. Алар ортолук аттарга айланып, менин карамагыма өттү. Ошентип арабама цистерна бекитип эртеден кечке суу ташыйм. Кышкысын ашканага көмүр жагам, ичегиге терскен кертем. Ма айлык акы төлөнбөйт. Бизди башкарган Абала көп деген эле. Анын кайда жүрөрүн, кайда барарын эч ким деле сурабайт. Облуста деп эле угабыз. Облусунда болуп көрбөсөк, ким издеп барат дейсиң? Жолчулардын акысын алып келгенде жолугуп сурасам, сенин кызматыңа айлык каралган эмес. Мен чөнтөгүмөн бере албайм, деп оңураңдап койгон. Кийин дагы өтүндүм. Иштесең иште, иштебесең айда. Бадагос Качагар деген штат жок. Сураба менен, деп ачууланып койду. Ошондон кийин мен да сураганды токтоттум. Бирок Каракөлдө суусу жашоого болбойт. Ашканага суу керек, шопурларга суу керек, заправкеге суу керек уйкам. Машинеге суу керек. Кокус цистерна какшып калса, шопурлар капытты каңкылдатып, энебизди эски мүрзөдөн көрсөтөт. Алар мени штатта деп түшүнсө керек, айла жок, ачендикке таарынган менен ашкана суусуз турабы. Чарчап чалыгып келген шопурларды аяйм да. Анын үстүнө өзүбүзгө да суу керек. Ошентип келе кечке суу ташыйм. Аз өтпөй Абала көп которулуп кетти. Анын ордуна Таранчиюп деген башкарып калды. Таранчиюп баарын өз колуна алды. Кампадагы абышканы бошотуп, ачкычтарды өз чөнтөгүнө салды. Заправкедеги аялдын ордуна кайнысын койду. Жатаканада жатып алып ашкананы тейледи. Абала күпчө тийип качып, барып келип иштебей жата конуп иштеди. 1 ай мурда Мургапка өтүп баратканда Таранчиюпту бир көргөм. Анда кыска тоң кийген, суур тумакчан, кызыл тору, болук жигит түн ичинде машинеден түшүп, жатаканага түнөп, эртеси Каракөлдүн айланасын кыдырып көргөн эле. Суу тартып келатсам, мага таң кала карап, "Бери тарт", деп колун жаңсады. "Ассаламу алейкум". "Алейкум салам, Баатыр". "Бул эмне?" "Суу". "Суу?" "Ооба. Суу алыстан алынабы?" 3 чакырым жерден. Өзөнгө машинеге бара албайт." "Ошонусу чатак экен да. Сен эмне иш кыласың?" "Мен штатта жокмун. Эл суусуз калбасын деп эле суу тартып жүрөм." "Бекер иштейсиңби? Коммунизм го?" "Болсо болор." "Коммунизм кагаздагы сөз. Сууну кенен ичпеген соң болгон экенсиңер." "Да", деп ойлонуп туруп анан алдына токтогон машинеге отуруп Мургапка жөнөп кеткен. Ошол неме бизге башчы болуп келди. Айтор буйрук деген сөз оозуна түшпөйт. Качан болсо бир барак кагазды буйрук деп көрсөтүп чөнтөгүнө салып алат. Эл ошол буйрук кагазына баш ийет. Жыл өтпөй Каракөлгө дүкөн аштырып, аялын дүкөнчү кылып койду. Мурда Абдулапка төйлөөчү. Анан 4 бөлмөлүү үй салдырып, Каракөлдө биротоло жашап калды. Кайдан келгенин даана билбейбиз. Аркалык деп угабыз. Эми баардык иш Таранчиюп менен бүтөт. Майда барат, ачкыч, мыктан тартып, сасык май, кара майга чейин ошонун колунда. Келген кеткен да, кичине чоң да Таранчиюп менен сүйлөшүп, кардарлар Таранчиюп менен алака кылат. Бир күнү Таранчиюпту жатакананын алдынан жолуктуруп сунуш киргиздим. Сунушту эмне кылат элем? Албетте, маселени кабыргасына койдум. "Жолдош Таранчиюп, бизге калөнкө керек. Аттар арыктап тарта албай баратат. Мен тарткан суу жетпейт экен. Кантебиз эми?" "Колонка?" "Ооба." Таранчиюп мыйыгынан күлүп, "Баягы биз биринчи жолукканды эстедиби? Тарта бер сууңду" дегенсип.
эки колун чөнтөгүнө салып басып кетти. Дагы бир күнү ашканада тамак ичип тишин чукуп отурганын көрүп жанына бардым. Жолдош Таранчуев, бизге дизель керек. Же тракторге цистерна чиркетип берсеңиз да болот эле. Трактор айдоочу балдар бар. Дизель? Таранчуев ойлонуп калды. Ичимен Кудай жалгады дедим. Рас, эмне ойлоп отурганын билгеним жок. Жооп күтүп маңдайында турдум. Ал тишин чукуп бүтүп, ордунан турду да кыска тонун топчуланып, унчукпай басып кетти. Дагы бир күнү май көлөңкөдөн жолуктуруп атайы токтоттум. Жолдош Таранчуев, шопурларга мончо керек. Мончо? Ооба, мончо. Кандай мончо? Киши кирине турган мончо. Сен жинде эмессиңби? Ал мени акшыя карап дагы басып кетти. Ошондон кийин сунуш кийгенди койдум. Бирок шопурларга мончо керек да. Машинеге май керек, ашканага суу керек, аттарга жем керек. Айта берсе көп эле нерсе керек. Муктажбыз, баарына муктажбыз. Бой жашагандан жүдөдүм, карасам улгайып баратам. Антип-минтип күн өткөрүп, ары бери кырагыча 35ке келип калыпмын. Үйлөнөйүн дедим. Ашканада идиш аяк жууп далис шыпырган келин жүрчү. Сууга жөнөгөн сайын "Сууңуз түгендиме?" деп тийишип калчу. Экөөбүз ынак элек. Көңүлүмө жагып жүрчү. Бир күнү жүйөлөшүп, сунуш кийирсем каршы болгон жок. Алда менеңдүү жалгыз бой бичара экен. Эгиз улакка айрышыбак деп ошого үйлөнүп алдым. Эки баш кишинин турмушу кадыреси өтө берет экен. Жатып алып ойлондум. Үйлөндүм, эми аялымдын боюнда болот. Анан төрөйт, үй керек турбайбы? Бой кезимде шопурлар менен аралашып жаткан уят. Кепе болсо да үй салайын деп, адегенде эле ылайчылоого кириштим. Аялым экөөбүз жумуштан кийин ылай тепсеп, кыш куюп, там сууга баштадык. Андагыдай жыргал кайталанып келбес экем. Эки бөлмө үйдө эки киши бат эле бүтүрөт экен. Бир айдын ичинде байдубалын көтөрүп, керегесин тургузуп койдук. Топурак, кум, таш, суу жерден алынды. Жыгачты, шыйпырды, айнекти кайдан алдык? Сураштырсак, жолчуларга курулуш материалдары кезексиз берилет экен. Бирок ага акча кайда? Экөөбүз тең бекер иштейбиз. Эмгек акыбызга жыгач, шыйпыр сурайын деп бир күнү Таранчуевке кайрылдым. Жооп берген жок. Экинчи рет кайрылдым. Мында да таң кала карап, какшыктап, оңгулуктуу жооп берген жок. Үчүнчү рет Таранчуевдин башын аттап, кагаз жүзүндө облуска кайрылдым эле, ал Харыкка кетип, жарым айда келди да: чоңдорго жазыпсыз, ошояк менен жооптошуп ал, деп арызым колума тийген экен, алдыма ыргытты. Ошентип үйүбүздүн курулушу токтоду. Жалаңдап кыш кирип келди. Эмне кыларымды билбей башым катты. Саат басканда үйлөнбөй эле койбой, таңды кеч ташыганым суу. Аялым машканы тазалайт, жатакана шыпырат, идиш аяк шейшеп, сүлгү жууйт. Койчу, бир саам жаныбыз тынбайт. Аялым экөөбүз жатакананын бир бурчунда жатчубуз. Таранчуев бир күнү оңураңдап келип бир тийди. Жатакананы бошоткула. Мынау жуурканың эртең бул жерде болбосун. Эки жуурканыбызды булкуп ыргытты. Ичинде эмне жүргөнүн бир Кудай билбесе ким билет? Чыгаргыла ишке. Айла кетти. Үйүбүз төбөсү ачык бойдон турат. Дагы арыз жаздык. Текшерип келген кишиге Таранчуев тетири туюнтуп, коноктоп кое берди. Мени арызчы атка кондуруп, сөмөй кезип күпүлдөдү. Көч. Кайда? Кайда барсаң анда бар. Штатта жоксуң. Мында жолчулар жашайт. Сен жолчу эмессиң. Сени ким суу ташып бер деп атат? Бутум, туулган жерим ушу болсо, кайда көчмөк элем? Өлсөм сөөгүм Кара көлгө коюлат. Кайда коюлаарың менен ишим жок. Көч дегенден кийин көч. Сенден киши көбөйбөйт да азайбайт. Керегиң жок. Айда, давай, марш. Сага керегим жок болсо, эмгегим элге керек. Урдум сенин эмгегиңди. Догурумба. Акың жок. Бар. Акым жокпу? Эмесе адам деген атым бар. Мен да сендей адаммын. Адам болгон соң кыймылдайм, сүйлөйм, иштейм, басам, турам, эмгек кылам. Мага акы төлөгүн. Акы? Сени мите дейт. Тамак аңдыган бездельник дейт.
Жаным кышайганда ачентигине карабай каяш айттым. Чоң митес сенсиң, элди соруп атасың, бул жер меники. Кетсең өзүң кет. Эшиктен аттай электе төр меники дейт. Эр болсоң көчүрүп көрчү. Ну, хорошо. Кетүүгө мажбур боласың азыр. Какыраган таш болсо да Каракөлдү гүл бакчага бергим келбейт. Ата бабам Каракөлгө көмүлгөн. Балалыгым Каракөлдө өткөн. Каракөлдөй жер чынында табылбайт эле мага. Мен суу алган өзөн дүйнөнүн бир бурчунда жок. Суусунун тазалыгы, ушунчалык көнүп калыпмын, ушу жашка келгене бир күндө башка жерде жашап көргөнүм жок. Бир күнү өзөндөн суу тартып келатып, чоң көпүрөнүн тушунда кадалган Лениндин сүрөтүн көрүп калдым. Жаңылбасам майрам күн беле Ленин тирүүлөрдөн тирүүрөөк, Ленин түбөлүккө биз менен деп жазылып турат. Эмне оюма түшкөнүн билбейм, өзүмөн өзүм эле Ленин менен тиктешип калдым. Көзүмө алдан эмедей мээримдүү учурады. Эзелиги таанышыман бетер шапкесинин астынан жылмайып мени эле карайт. Кол алышчудай жайлары тиктейт. Ичимен шыбырадым. Кемеңгерим, кембагалдардын атасы, арка тирегим, менин минтип акымды жедирип, куурап жүргөнүмдү билесиңби? Менде үй жай да отун суу да жок. Кара башым, как чокум, кара күчүм гана бар. Эмне жардамыңыз болот эми? Абалымды сизге билдире албадым, сизге жете албадым. Аңгыча жаман оюма бир акыл кылт десе болобу? Куш тилинде кат менен сизге кайрылсам кантет? Сиз дайым эмгекчи эл мененсиз. Сиз тирүүлөрдөн тирүүсүз. Жаза жүргөн жаным сизге жазайын. Но, жаныбарым. Аттарга шапалак шилтеп, алеки заматта ашканага жетип бардым. Божуну чирене тартып, арабанын үстүнөн эле катыныма кыйкырдым. Тырррр! Дүрдана! Сууну куюп ал! Божуну шадыга илип, дароо жатаканага кирип, эски тулуптан кагаз, калем издей баштадым. Аңыча күркүрөп келип, ашкананын алдына токтогон машиненин доошу угулуп калды. Тамыр кайда? Где Эргаш? Дүрдана жатакананы көрсөттү окшойт, ал шап кирип келди. Жалт бурулсам, өзүмдүн тааныш шопурум, Жашке. О, Жашке! Эргаш! Дос! Тамыр! Ой, бу, кандай өзгөргөнсүң, а? Аябай арыктапсың, дос. Көргөнүмө 1 жыл болгон. Талдыктан машинесин кулап, чоң Кудай колдоп, аман калып, Оштун ооруканасында жатат деп уккам. Жыраты айыгып, машинесин оңдоп, кайра ишке киргенине 1 ай болуптур. Башкаларга караганда жан сырдаш элек. Кучакташып көрүшүп чайга отурдук. Менин үйлөнгөнүмдү уга элек экен, каминкесинен 1 бөтөлкө алып, Дүрдана экөөбүздү орусча куттуктады. Черибизди чыгарып, муңдаштык, сырдаштык. Анын ичинде да арман жык. Таранчүйүп ар кандай шылтоо таап, Жашкенин 6 айлык эмгек акысын жеп жүргөн. Талдыкта кыян жеп кеткен ашууну оңдотконун ордуна күнөөнү шопурга жүктөп, рапорт жазып, ыштырап салдырган экен. Жардам бер баатыр, кат жазалы. Жалгыз кантеримди билбей аттым эле, ырас келбедиңби? Дедим. Кимге? Москвага жазабыз, Ленинге. Ленинге? Ал таңыркап мени карап калды. Ооба, улуу Ленинге, дедим оюмду бышыктап. Жинди болгонум жок. Бүгүндөн баштап өзгөрдүм. Өзүм менен сүйлөштүм. Ал мага аян берди. Коркпо, Жашке. Жашке ойлонуп отурду да анан орусчасынан колду бир шилтеп, хай, була не була. Ленинге жазды деп, айып такса тагдырдан көрдүк. Давай, деп кагаз калемди алдына жылырды. Ошентип жеңди түрүп салып кат жазууга кириштик. Орус болгону менен Жашкенин билими деле жарытылуу эмес экен. Экөөбүз эжелеп кагазга ариптире баштадык. Дүрдана зор өмүт менен чай куюп жаныбызда отурду. Каттын башына Ленинге кат деп жазып койдук да, акылдашып сүйлөм издей баштадык. Баарынан кыйын жол башчыга кат жазган экенин ошондо билдик. Демейде жер чечегин безеген тилибиз күрмөөгө келсечи. Жартылуу сөз таппай, эки сөздүн башын араң курап отурдук да, анан өткөн өмүрүбүздү оюбузга түшүп, болгондой эле кагазга тиздик. Ошол кат кийин колубузга тийген. Эргешаке далайдан бери кастырлап сактаган катты бүктөмө булгаары намыянынан сууруп чыгып алдыма койду. Ленинге кат.
кымбаттуу, жандан артык көрүүчү кемеңгерибиз. Бүткүл дүйнөдөгү кембагалдардын атасы улуу Ленинге тийсин. Алыскы чыгыш Памирдин атыр жыттуу абасынан, Каракөл деген кичинекей калаасынан ушпу куш тилинде кат аркылуу сизге жалындуу ысык салам айтабыз. Мындагы Памирдин тоо жолунда эмгектенип аткан эмгекчилериңиз Журубаев Эргештен, Веретенников Яшкеден, Суранова Дүрданадан келген экен деп билгейсиз. Улуу урматтуу Ильич. Түркстанда Совет өкмөтүнүн орногонуна кыйла жыл болду. Граждан урушунан кийин курула баштаган тоо жолунда биринчилерден болуп кетмен чапканбыз. Инженер Демьяновдун башчылыгы менен 800 чакырымга созулган даңгыр жол 10 жыл чабылды. Анан аскерге чакырылдык. Уруштан кайткан соң ошол жолдун Каракөл участкесинде иштеп калдык. Бирок биздин Каракөл унутулган аймак болду. Суу түтүгү, электор, радио, телефон, мончо, төрөтүйү дегендерди угабыз, бирок көрө элекпиз бул жерден. Ширеңке, самын, туз, кан, чай, дары-дармектерди жолчулар 100 чакырым жерден алышат. Биздин кесип кара жумуш. Маселен, мен Журубаев Эргеш 3 милдет аткарам. Суу ташыйм, көмүр жагам, күзөт кылам. Мага акы төлөшпөйт. Ачендик Тарачуевдин айтуусуна караганда, мага ыштат каралбаптыр. Андыктан бекер иштейбиз. Мен жакында үйлөндүм. Ырас, шартка байланыштуу кеч үйлөндүм. Үйлөнгөн кишиге үй керек экен. Топуракты, ташты, кумду, ылайды жерден алдык. Ал эми жыгашты, шыйпырды, айнекти кайдан алдык? Үйлөнгөн киши балалуу болот. Кокус аялым курсак көтөрүп, толгоосу бышып, кыстап калса 100 чакырым жерге кантип жеткирем? Бала чоңое баштайт. Аялым экөөбүз кереле кечке жумуштабыз, а баланы кайда коебуз? Ал 7-ге чыгат, окуйт, мектеп керек бизге. Азыр жолчулардын балдары 300 чакырым жерде интернатта жатышат. Ал эми ооруп калсак кайда барарыбызды билбейбиз. Жакын арада оорукана жок. Кудайга шүгүр азырынча оор элекпиз. Каракөлдө ата-бабаларыбыздын сөөгү жатат. Ажалыбыз жеткенде бизде алардын жанына жатабыз. Ал эми Таранчуев бизди өз жерибизден айдап атат. Бу кайдан чыккан затка? Аны бизге ким ачендик кылган? Деги күн көрсөтпөй кураттууга. Күн баарыбызга тегиз тийиш керек да. Ушу катка кол койгондордун бири Яшке Веретенниковго жакында ак жеринен каралап көп акча төлөттү. Жергиликтүү бийликтерге кайрылып, түзүк жооп ала албай койдук. Алкы бузук жетекчилерди паралап коет экен. Колуңуздан келсе, кен изилдөөчүлөрдү жибериңиз. Биздин тоолордо кен байлыктар көп. Электор курдурсаңыз, тоо суулары энине батпай ташкындап жатат. Сай ташына санат жетпейт. Улуу урматтуу Ильич, ушпу куш тилинде кагаз сизге жетсе, мындагы алыскы Памирдеги эмгекчилериңизге жардам кылгайсыз, деп колубузду койдук. Апкел, мен биринчи кол коеюн. Асты менен мен, анан Жашке кол койду. Акырында Дүрдана колун коюп катты желимдеп чаптадык. Каттын сыртына Москва, Кремль, улуу Ленинге тийсин деп жазып койдук. Келема, мен муну Хороктон Москванын өзүнө жөнөтөм, деп Жашке катты алып чөнтөгүнө салды. Бизде бошто жок эле. Катты Жашке харыктан салмай болду. Ал машинесине май куюп, радиаторуна суу толтуруп, тамактанып, тамеки чегип алды да, ал түнү жай уктап, эртеси таңында харыкка жүрүп кетти. Дүрдана экөөбүз ак тилек, алдыңкы үмүт менен Жашкени узатып калдык. Арадан 1 ай өттү. Бул арада Жашке 2 рет каттап өттү. Каттан дайын жок. Жообун күтүп чарчадык. Кийин деле эсибизден чыкпай жүрдү. Эмне болду? Жетпей калдыбы? Же мындай катты текшеришпейби деген түкшөмөлдүү болдук. Бир күнү өзөндөн суу тартып келатсам, Ноорuz деген бирөө бар эле, ат үркүтө жаздап, элтеңдеп алдыма чыкты. Болой, бол! Сени ачендик чакырып атат. Анан жөн жүрбөгөн шайтансың да, каарына калыпсың. Алактап, аябай коркуп алыптыр. Бәкибизди жеп жутуп атат. Бастрой, батыраак. Өлө албай жүрүп өлең айтасың. Ары жазгандан айланасыңбы? Чөмүчүң менен сууңду билбейсиңби? Кешиги жок. Таранчуев залим киши эле.
каттын арты балекетке айланганын сездим. Жазбай эле койбой артын ойлоп да, атан көрө. Кап. Жаман өкүндүм. Таранчуйуп зулумдугун карматса кестирбей бегейле деп корктум. Ноорузду арабага отургузуп, аттарга шапалак шилтеп, алеки заматта ашканага келдик. Таранчуйуп ашкананын алдында чыдамсыз күтүп турган экен. Жеткен эле жерден айкырып, көзүнүн чаарын чыгарды. «Бас!» деди арабадан түшөлүктө. «Бас мындай!» Арабадан ыргып, желкеме муштачудай жалтанып, жатаканага кирдим. Артыман таранчуйуп уда кирип, эшикти карыс жапты да, жеп жиберчүдөй жекирип, демите баштады. «Кел жерек, акмак! Кимге ара жаздың эле сен?» «Ленинге». «Эмне үчүн жаздың?» «Айлам кеткен үчүн». «Ленинин өлгөнүн билесиңби?» «Ленин тирүү деп турбайбы?» «Ал уран, плакат деген болот». «Мен тирүү деп жаздым». «Эмесе көрүңдү каздың». Ушу жерден кыжырым келип, бетке чаба айттым. «Эмне? Мен үй салганда эле Ленин өлүп калабы? Мага тактай керек болгондо эле көрүм казылып калабы? Ленин өлбөйт. Айлам кетсе, аялым экөөбүз ээрчишип Ленинин жаткан жерине барабыз». «Эй, Ленинин арбагын шылдыңдаганың барбы? Соттолосуң сен, эшектин мээсин жеген акмак». «Соттолосуң» дегенде жүрөгүм шуу дей түштү. Туура эмес кылдымбы? Жаңылдымбы? Арка түгөнгөндө жазбадык беле? Балким башкасына кайрылсам болот беле? Эмнеси болсо да, болор болду да. «Мообуга кол койгун». Таранчуйуп бир кагазды алдыма таштады. «Бүт Бадакшанга дүрбөлөң түшүрдүң акмак. Текшерүү келет. Жаңылдым, жаздым деп катыңды кайра ал. Билбеген уу ичет. Билбептирмин деп бутуна жыгылбасаң башка жол жок. Күнөөлүү киши мойнуна алганды да билет». Кичинекей кара көл чакчелекке түшүп калды. Таранчуйуп басилкени тазалатып, ураандар кадатып, жатакананын шейшеп, жууркандарын жаңылатып, ашкананын тамагын өзү уурттап көрүп, бензин калөнкөгө 2ден дүжүр койдурду. Эртеси түшкө жакын текшерүү келди. 5 киши экен. Жанында 2 милициясы бар. Таранчуйуп аларды мейманга чакыра албай, жан аракетке түшүп жүрдү. Инженерлер Кара көлдүн айланасын өлчөп көрүштү. Өзөн менен басилканын аралыгын ченеп чыгышты. Жерди сүрөткө, картага, планга тартып алышты. 2 милиция Таранчуйуптун үйүн опузалаганда алтын, килем, апийим көп акча чыкты деп уктук. Акты жазып, баакыбизге кол койдуруп, Таранчуйупту облуска айдап кетишти. Кетеринде ал мени кылчая карап, «Сен кылдың шүмшүк. Кайрылып келсем, эсебиңди табармын» дегенсип кекенип машинеге отурду. Мен да акырая карап, алиги мага айткан сөзүн эстеп, күнөөлүү киши мойнуна алганды да билет деп табам канып турду. Жашырган менен болобу? Кенедей аяганым жок, ошончолук заары өткөн экен. Ошол бойдон Кара көлгө ала экинчи кайрылып келген жок. Кешинде мени комиссия чакыртты. Алар келгенден бери жанымды оозума тиштеп, аялыма укпаган жемени угуп, чаар көпөлөк болуп дирилдеп жүргөм. Чакырып атат дегенде жүрөгүм болк этип, келмем оозума келди. Айла барбы? Кезек меники экен, өлгөн турбаймынбы деп комиссиянын алдына келдим. Кыргызча түшүнгөн сары орус эмнегедир мээримдүү каршы алды. «Журабаев сен?» «Мен элем». «Аты ким?» «Эргеш». «Вот что, Иргаш Журабаевич. Баш көтөрсө керек. Мен Волков. Облкомдун секретары. Сен Ленинге кат жазды. Ал бизге келди. Сен туура кылды. Таранчиев сеники жана көптүкү акы жеген». Ал жанында турган тажик жигитке кайрылды. «Выпишите ему лес, стекла, топливо». Тажик жигит улук саат кагазын жазып мага сунду. «Буларды хороктон аласыз. Грузомашина менен жеткизип беришет. Кызматыңыз штаттык расписаниеде каралат». Ошол жигит бизге жаңы ачендик болду. Ачендиктерден сылык мамиле көрбөгөн жаным тердеп кетиптирмин. Эмне дээримди билбей, жаңы ачендик менен Болкоптун колун өп, кубанганымдан ыйлабыйдым. Чынын айтуу керек, ыйлабыйдым. Мына адилеттик кандай укам. Азыр сен көргөн шаңдуу Кара көл улуу Ленинин аркасы менен курулган.
Мынабу жарқыраған Ильич шамдарын көрдүңбү? Үйүбүзгө газ кирген. Телевизор дүйнө жаңылыгын көрсөтүп турат. Эми суу түтүгү курулуп атат. Мектеп, бала бакча, төрөтүй, клуб, китепкана, устакана, дүкөн, мончо, кампа, атүгүл мойке да бар. Быйыл Каракөлдүн төрүнө кен казгандардын тобу түштү. Эмне издеп жаткандарын билбейм. Кыязы баалуу кен табышкан көрүнөт. Даңгыраган жол салынып, машине деген чабие кейттим эле. Жакшыбыз, Кудайга шүгүр, жакшыбыз. Эмгек акы алабыз, бенсия алабыз. Мына мен ошондон бери күзөттөмүн. Укам, чайдан ич, деп Эргеш аке чынысын шыңгырата чертип койду. Түн бир окум. Кан жолдо дүркүрөгөн автомашиналар каршы терши өтүп, Каракөлгө токтоп атты. Алардын фарлары биз отурган бөлмөнүн айнегинен чагылып, жарк этип өчөт. Каракөлдө күн да түн да кыймылтынбайт. Актамдардын алдындагы Ильич шамдары таң сүргөнчө жылдыздай чачырайт. Эргеш аке мага орун көргөзүп, будкасына кетти. Анын ушул аңгемесинен кийин кыйлага уктабай кыялга батып аттым. Эргеш аке менен эртеси таңында коштоштум да Мургапка машина туусууга жолго чыктым. Бетон көпүрөнүн жанынан Лениндин портретин көрүп, Эргеш аке айткан аңгеме эсиме түштү. Мен да Ленин менен тиктешип туруп ойго чөмүлдүм. Башка кыйынчылык түшкөн кезде кээде чарчап, чаалыгып, алдан тайып, жол таба албай турганда ким болбосун сизге кайрылат. Мургапка баруучу бензовоз токтоду. Шофёрдун кабинасына отуруп, Лениндин портретин кылчак карап узай бердим. Ленин кепкасынын астынан кол жаңсап, сапарыңар бактылуу болсун, деп узатып калды.